Албетте, мисалы үчүн такай айтышат, билим берүү бул саясаттан тыш, мугалимдер саясаттан тыш деген менен, бирок менимче билим берүү керек болсо эң негизги бул саясий идеология болсо керек. Себеби мектеп жашынан баштап кичинекей баланы кандай кылып тарбияласа, ошондой жаранды өлкө өзүнө өстүрөт да. Анан бул жагынан алып караганда, мисалы үчүн ошол азыр дүйнөгө керектүү болуп аткан кишилер булар критикалык ой жүгүртө билген, анализ кыла билген, баардык нерсени электен өткөрүп, ар бир нерсеге өзүнүн көз карашы болгон адамдар. Булар бийлик системасы үчүн канчалык пайдалуу жана бул жагынан алып караганда бийлик мына ушул реформаларга барат деген ишеним болушу мүмкүнбү? Ушул жерде биздин демократияны карай бет алабызбы, демократиялык мүнөздөгү башкаруудабызбы же авторитардык мүнөздөгү башкаруудабызбы, ушул жерде айырмаланат да. Эгерде баарына мүмкүнчүлүк берип, ошондой критикалык ой жүгүртүүнү алдыга чыгара алган, өзүнүн түшүнүктөрүн айта алган, кээ бир учурда жок, мен сенин оюңа катышпайм, менин оюм мондай дей алган, сынчыл мүнөздөгү адамдардын чыгышы бул демократияны унутушу. Бул демократиянын ичинде керектүү бир адам болуп эсептелет. Алар болсо эркиндик ичинде өз жөндөмдөрүн чыгарып, ошол жерден анан Facebooktар чыгат, ошол жерден Apple'дар чыгат. Азыркы доор дүйнөдө жаңылануу менен артка кетүү, прогресс менен регресстин жарышы же болбосо күрөшү, караңгылык менен агартуунун күрөшү же болбосо жеке адамдардын дагы бүтүн потенциалын алдыга чыгаруу менен бир гана адамдын потенциалын алдыга чыгаруунун ортосунда авторитардык менен демократиялык мүнөздүн жарышы болуп атат да. Билим берүү албетте мындай процесстерде эзелтен эле биринчи классикалык ушу мүнөздөгү абалынан баштап эле идеологиянын бир инструменти катары колдонулган. Себеби бүт адамдар бул процесстен өтөт да. Бул машинадан өтөт. Анан ошол жерден өткөндөн кийин бирдей ойлонгон, бирдей баягындай мүнөздөгү жана бардык маселеге ошондой түшүнгөн бирдей түшүнгөн модель чыгат да. Мисалы жакында эле Кен Робертсон деген ошол билим берүүнүн гурусу Олимпос немеге барыптыр, Англиянын реформа процесстерин билим берүү боюнча жүргүзгөн экен. Сингапурдукун багыттаптыр. Азыр болсо Америка атайын чакырып, Лос-Анджелес штатын билим берүү тармагында реформа процесстерин координациялап ошондой неме кылып атыптыр. Бир консультация берип атыптыр да. Эми ал жерде өзүнүн жазган китебинде дагы айтып атат, биз учурдан пайдаланып мен аны ушуну айткым келет эле, школа будущего деген аны орусчага да которушту. Интернетте дагы PDF форматы бар. Дээрлик ар бир мугалим же болбосо ар бир билим берүү процессиндеги ата-эне болобу, системаны башкаруучу болобу, директор мугалим болобу, окуучу болобу ошол китептен окуса аябай керектүү маалыматтарды бериптир да. Демократиялык мектептерди айтат. Өздөрүнүн окуй турган билим берүү дисциплиналарын, предметтерди окуучулардын катышуусу менен, окуучулардын баягындай тастыктоосу менен, алар ушуну окуйлу, ушуну окубайлы деген өздөрүнүн салымын кошуп, ошонун негизинде чечип атыптыр. Статистика өз эркинин кошулганын көргөн окуучулардын ийгиликте болгонун, ошол штатта айтып атат, Америкада демократиялык мектептерден университеттерге, вуздарга өткөндөрдүн көлөмү 90%тен жогору болсо, классикалык мектептерден университетке өткөндөр 50%ке жетпей калыптыр. Бунун өзү эле адамдын ийгилиги үчүн дагы, коомдун ийгилиги үчүн дагы жаңычыл мүнөз шарт экенин көрсөтөт. Бизде ошол көп эле реформалар жөнүндө сөз болгондо, алды менен ой жүгүртүүнү, көз карашты өзгөртүү жөнүндө сөз эмес, каражат жөнүндө сөз болот да. Мисалы үчүн биз ал реформаларды жасай албайбыз, себеби биз Америкадай бай өлкө эмеспиз, же болбосо биздин Японияныкындай технологиябыз жок деген, мындай айтканда шылтоолор көбүрөөк да. Мүнөзүн өзгөртүүгө бул чындыгында өтө эле көп каражатты талап кылбаса керек. Жакында биз Финляндияга жана Эстонияга барып келип, Финляндия билим берүүнүн чемпиону. Эстония дагы дүйнөнү таң калтырып, быйыл Европанын биринчиси болуп, дүйнөнүн үчүнчүсү болду PISA тесттеринин жыйынтыгы боюнча. Алардын жана ошого окшогон ийгиликке жетишкен өлкөлөрдүн орток мүнөзүн карап көрсөк, ал жерде материалдык мүмкүнчүлүктөр экинчи, үчүнчү даражада болгон. Эң маанилүүсү эң башта мугалимдер, система ошондой эркин койгон. Мисалы Финляндияныкында билим берүү министрлиги аябай эле аз кадрдан турган, составы аябай эле аз болгон министрлик, бирок анын алдында
билим берүү агентствосу бар. Алар болсо билим берүүнүн think tankиндай болуп, изилдөө институтундай болуп, аларга программаларды, жаңыланууну, curriculumдарды сунуштап турат. Андан кийин муниципалитет бар. Муниципалитет дагы эркин. Бири-бирине мындай неме эмес, мажбур эмес анын айтканын кылганга, бирок консультация катары угат. Муниципалитет дагы мектептерге эркиндик берген. Мектептер дагы директорлорго жана мугалимдерге эркиндик берген. Дээрлик баягындай өз потенциалдарын, өзүнүн ой жүгүртүүсүн, өзүнүн талаптарын ошол процесстерге кошкон да. Анан өзүнүн идеялары, өзүнүн пикирлери иштеп атса, ал жерден мотивация алып ошентип иштейт экен. Анан биз алардан сураганда эң негизги ийгилигиңердеги 5 немени айтсаңар эмне деп айтат элеңер фактор десек, айтат биринчи мугалим, экинчи мугалим, үчүнчү дагы мугалим деп, үчөөнү тең мугалим дейт. Андан кийин техникалык оснащение, ал жердеги системалык баягы керектүүлүктөр андан кийин келет экен. Жада калса бир суроону эме кылды, бизден баргандар, биз азыр жаңы акылдуу доска деген чыгып атат. Ошолорду силерди көп көрбөй атабыз десе, биз де неме кылдык, кеңештик, көрүштүк. Ал 5-6 даражадан керектүүлүү экен. Биринчи мугалимдин ички жөндөмүнө, андан кийин окуучулардын эркиндигине жана ыраттуу бир мектепте келип кетүүсүнө шарттар түзүлдү дедик. Андан сырткары биз алар 2-3 мындай чыккандай материалдыкты кийинирээк алып атышат да. Бул дегендик эми булардын баарына өтө чоң инвестиция, жаңы мектеп, жаңы жер, жаңы неме биринчи талап эмес да. Биринчи жогодан мүнөздү өзгөртүш керек. Мүнөздү өзгөртүү, түшүнүктү өзгөртүү. Ошо көз карашты мен эле билем эмес, чогуу үйрөнөбүз, чогуу бул жерде оңдойбуз деген. Анан мугалимдер ал жерде жетекчи эмес, ал жерде координатор. Ал жерде шеф же босс эмес, ал жерде бир лидер дегендей бир түшүнүк экен да. Анан классты дагы бир эле класстан турган эмес, жалпы мисалы финдер айтат, жалпы Финляндия биздин класс дейт. Кээде сабакты музейде өтүшөт, кээде паркта өтүшөт экен, кээде бир чиркөөдө өтөт экен, кээде вокзалда өтөт экен. Ошентип балдар эң ийгилигине себеп болгон нерсе үйрөнүп аткан нерсесин практикалык жашоодо көрүүсү жана аткара алуусу экен да. Бизде ошол жагынан дагы теорияга эле кирип, күнүмдүк турмушта ал окуган, үйрөнүп аткан нерсе такыр жукпай же окшошпой калып атпайбы. Теория дегенде дагы бир жагдай бар да. Мисалы үчүн көп эле мен ошол өзүмдүн деле ине сиңдилеримдин ошол окуу программаларын карап туруп, ошол берилип аткан теория дагы бул эски теория берилип атпайбы. Бүгүнкү күндө болсо маалымат өтө тездик менен жаңыланып атат, билим өтө тездик менен. Анан мисалы үчүн бул азыр көптөр эле айтып атпайбы, биз момундай доордо жашап атабыз. Адам окууну университет анан мектеп менен бүтпөйт, өмүр бою окуйт. Ал жашоосунда бир канча профессияны алмаштырышы мүмкүн деп. Демек мындай шартта азыр эң маанилүүлүк бул кандайдыр бир билимдердин топтомун эмес, кайсыл бир жөндөмдү берүү болсо керек. Бизде айтып коюшат го, балык жегенди эмес, балык тутканды үйрөт деп. Алар балык тутканга үйрөтүшөт экен да. Аны кандай балыкты тутат, каерден тутат, өзүнүн керектүүлүгүнө карап туруп, окуучулар кийин жашоосунда неме кыла берет экен, аткара берет экен. Сиз айткандай, бул критикалык мүнөзү, анан башкалар менен кошо иштеше алуу, командалык иштеше алуу жөндөмү жана билимдин баарын эле башында топтоо эмес, каерде болушун билиши. Азыркы учурда дейт, билимди өзүнө топтош эмес, билимдин каерде болушун билет. Экинчиси, ошо билимди эмне үчүн каерде колдонот, ошону билиши. Ошонун мүнөздөрдү билгенден кийин, ошонун логикасын, ошонун негизги философиясын сиңирип алгандан кийин, ал бала кайсыл тармакта болсун ийгиликке жетишет экен. Сабактардын бир өзү эле физика, химия деген өзүнчө сабактар жок. Булар наука деп эле, билим деп өзүнчө анан кошуп өтөт экен. Кээде физкультура менен англис тилин чогуу өткөн учурлар болот экен. Математика менен физкультураны чогуу өткөн, география, тарыхты чогуу өткөн. Мындай интегрированный дисциплина деп коет экен. Ошондой бир интеграциялык. Мунун максаты эмне экен? Бул жана бир предметтерди бири-бири менен айкалыштыруу. Биринчиси, бир эле категориялык турда бөлүп койгондо такыр эле теорияга өтүп кетип, аткаруудан узак болуп калып, жукпай кала турганы. Мисалы ойлоп көрүң, математиканы физкультурада кантип үйрөнөт дейбиз. Алгачкы мектептерде аябай эле жакшы үйрөнөт экен. Мисалы 100 метр тияка чурка, эми 50 метр артка чурка, эми канча метр калды деп эле ойногончо эле оюн жолу менен математиканы алгачкы немелерди үйрөтүп коет экен. Анан булардын бир эле сиз айткандай класстын ичиндегиси эле билим берүү эмес, ар бир мектептин территориясында же болбосо жүрүш турушунда эле ошол бир билим берүү процесси экен. Мисалы тамакка очередке турганда, кезекке тургандын билиш
бул өзүнчө чоң сабак экен. Мисалы кээ бир өлкөлөрдө айтат, 6 ай боюнча алгачкы мектептеги алгачкы класста окугандарды 6 ай боюнча очередке турганды үйрөтөт депчи. Бирөөнүн алдына өтүп кетпеш, бирөөнүн аркасында калбаш, эгер бирөө өтүп кеткен болсо өзүнүн акысын билиш, мындай талам талаш алыш деп. Анан бул биздин чоңойгондо бул жөнөкөй көргөнүбүз менен ошол коррупция менен күрөшүүнү, бирөөнүн укугун тепселебөөнү, бирөөгө сый мамиле кылууну, өзүнүн акысын билүүнү, башкалардын акысын да сыйлоону, бул ушу кезекке турганда эле үйрөтүп коюшат экен. Анан кийин кыйын адамдар эмес, пайдалуу адамдар чыгат экен да. Бул башынан баштап эле ошол өлкөнүн негизги жарандарын тарбиялап отуруп. Жарандарынын билим берүүдө бир лозунгубуз эмне? Мисалы, мен билбейм. Негизги немебизчи? Аларда ат коюп коюптур. Биздин билим берүүдөгү максат келечек муундун, келечек баягы проблемаларына даяр болушу. Эме кылуу депчи, чыгаруушу, даярдоо. Эстонияда болсо билим берүү биздин ыйыгыбыз деп коюшуптур. Болду, ошондой баары ошол 2-3 сүйлөмдүн негизинде түшүнүп, ошонун негизинде мамиле кылышат экен. Бизде бир аз дагы ошол жагынан деле бир ар бирибиздин оюбузда ар түрдүү модель, ар түрдүү түшүнүк бар да. Кандайдыр бир деңгээлде билим берүүнүн өзүнүн баалуулугундагы, билимдин өзүнүн баалуулугун биздин өлкөдө мындай керек болсо ушул өкмөт өзү да түшүрүп койгондой да. Дегеним, мисалы үчүн бир жагынан бул миграциялык суроодо, мисалы үчүн өкмөт такай биз ошол мигранттардын абалын жеңилдетишибиз керек деген суроонун тегерегинде электенип келет. Экинчи жагынан, мисалы үчүн бизде арзан жумушчу күч бар деп ошол аркылуу инвесторлор тартып келүү аракетин көрөт да. Бирок ошол эле маалда мына ошол өтө чоң билимди талап кылбаган арзан жумушчу күчтөр бар. Ошол эле айталы Бангладеш жана башка өлкөлөрдүн мисалында көрүп атпайбызбы? Бул демек экономикалык өсүүгө таасир бербейт экен да. Билим берүүдөн баягы экономдойбуз деген, анан ошентип экономикабызды кеңейтебиз деген такыр туура эмес түшүнүк экен. Толук тескерисинче, канчалык билим берүүгө инвестиция кылсаң, эртеңи ошончолук көп киреше алып келген бир экономикалык процесстер болот экен да. Буну статистика менен деле айтып атышпайбы? Билим берүүсү канчалык жогору болгон, билим берүүнүн сапаты канчалык терең болгон өлкөлөрдүн экономикасы ошончолук жогору болуп атат, ошончолук тез өнүгүп атат, тез канчалык бир жаңы продукцияларга чагылып атат. Мисалы, экспорттордун килограммдык баасын да эсептеп коюшат экен азыркы индекстерден бирисинде. Бир канчалык топтом экспорттогон товарларыңын ар бир килограммы баасына бөлгөндө канча. Сапатсыз өлкөлөрдө, билими сапатсыз өлкөлөрдө бул $1 айланасында болуп калат экен. 1 килограммдык экспорту. Европада, Америкада, ошо өнүккөн өлкөлөрдө бул $5 $7 чейин болот экен. Көлөмү аз, бирок баасы чоң да. Көлөмү аябай бирдей болгон менен баасы аябай чоң да. Бул дегендик эмне бул жерде айырма бул жерде билим дейт да. Акыл канчалык көп кошулса товарга, ошончолук баалуу болот дейт. Ансарындай алдын ала эле азыр дүйнө экономика өнүшсүн, анын үчүн билим берүүнү тескейин, билим берүүгө маани берейин, билим берүүнү бир жөндөйүн, анан экономиканы өнүгөт экен деген түшүнүккө кирди да. Кыргызстанда деле буюрса ошол түшүнүк боло баштады. Бирок бул тездеш керек да акырын. Ошол Финляндия, Эстониянын тажрыйбасын иликтеп жүргөндө мындай тарыхына кызыгып көргөн жоксуңарбы? Бул өзгөрүүлөр кайсыл жерден башталган экен? Жогору жактан эле баягы демократиялуу бийлик мынакей момундай эркиндикти беребиз деген бекен, же алдынан жарандардын өзүнүн аракети менен, талабы менен ушуга келген? Эң чоң талап ошол өзүңүз айткандай жарандардын талабы да. Финляндияда 100 жыл мурда эле ошол өздөрүнүн баягы бир өлкөнүн өнүгүү тарыхы деген китепте да айтылгандай, Снеллман деп ошондой атуулдарына күйөрман агартуучулар чыгыптыр да. Алар элди жалпы өнүктүрүү үчүн, жалпы өзүнүн эгемендүү болуш үчүн, өзүнө бир адамча жашаш үчүн жапа тырмак киришишибиз керек. Бүгүн кыйналганыбыз менен эртеңки муун жыргаш керек дешип ошол учурда мээнет кылышыптыр. Бул мээнет кылуу, эли үчүн агаруу, эли үчүн билимдүү болуу, эли үчүн ушундай мүнөздөргө ээ болуу деген түшүнүк жалпы элге чагылып кетиптир да. Эстонияда дагы ата-энелер аябай активдүү катышат экен. Ата-эне мен клиент катары өзүм көрүп, ошол жерде мектептеги окуу процесстерине активдүү катышып, кандай болуп атат, эмне болуп атат, проблемалар болсо орток чечүүгө, алдыга чыгып атса орток таанытууга кадимкидей мектептин эң активдүү күйөрманы экен да. Дагы бир жери эми системдик түрдө
мындай эстондор ушуну айтты, эгемендүүлүгү биз менен тең болгон учур болсо дагы алар негизги эгемендүүлүгүбүз 96-жылы болду дейт. Биз 96-да отурдук. Биз эгемендүү болобузбу, болбойбузбу? Эгемендүүбүз боло турган болсок, билим берүүбүз эмнелер керек? Анда билим берүүдө эгемендүү болуш керек. Адамдардын ой пикиринде биринчи эгемендүүлүк болуш керек экен. Ой пикирдин эгемендүү болуш үчүн билим берүүбүздү эгемендүү өзүбүзгө таандык модель түзүшүбүз керек экен деп биз албетте Финляндиядан өрнөк алдык, Европадан кээ бир жакшы жактарын алдык, бирок натыйжада келип Эстониянын моделин курдук дейт. Эң алдыңкы баягындай технология, методологияны алуу үчүн эки немеге англис тилине маани беришиптир. Анан өздөрүнүн эстон тилине аябай неме кылышыптыр да, маани беришиптир. Ойлоп көрүң, бизде Гарри Поттердин кыргызчага бир дагы китеби которуло элек болсо керек. Алар акыркы китебине чейин которуп, аны рекламалап, аябай оор болгон көлөмдүү философиялык китептер, жанагы бестселлер болуп аткан китептердин дээрлик баарын эле китеп дүкөндөрүнөн коюп коюшуптур, эстончого которуп. Эстондордун саны 800 000, өздөрүнүн чыныгы эстондор. Жалпы населениясы 1 300 000 болсо дагы, демекки тилге күйүү, тил аркылуу эгемендүүлүктү жана билим берүүнү алдыга жылдыруу, билим берүүнү алдыга жылдыруу аркылуу дүйнөдө абройлуу бир мындай эл болуу жолу бирдей эле экен, тарыхта дагы азыр деле. Биз ошолордон өрнөк алып, бирок сөзсүз эле ошолордун копия кылбай, кыргыз моделин чыгарып, анан буга жапа-тырмак бардык ата-эне, жетекчилик, окуучулар дегендей баары активдүү катышса, ошол түшүнүктүн негизинде. Буну өтө деле узак болбогон мөөнөттө оңдоо мүмкүнчүлүгү бар экен. Тарых ошону көрсөтүп атат, азыркы дүйнөдөгү тажрыйбалар ошону көрсөтүп атат да.